катышуучулары мына биз бүгүн Кышлык хандын Алтайдан Кашкар аркылуу 20дан ашык урууларды баштап Алай өрөөнүн алып келип Чыңгыз хандын Кызыл кыргын жапырыгынан сактап калып ушул бизди ушул күнгө багыттаганынын 800 жылдыгын белгилеп атабыз. Бул бүгүнкү өтүп жаткан иш-чара, бул экинчи иш-чара. Биринчиси ушул жылдын 14-15 августунда Кадамжай районунун Исбайрам сайдын боюндагы Тегирмеш деген конушта болуп өттү. Ага 80ге жакын ар кандай даражада өздөрүнү элдик тарыхчыбыз, биз элдин арасынан чыгып ушул тарыхка кызыгып, тарыхка көңүл бөлүп жүрөбүз деген адамдарды ушу ал жагы Жалал Абадтан, Өзгөндөн, биягы Баткенден, Чоңалайдан кылып ушу чогултканбыз. Келип ушу жерде мына 2 күн абдан сүйлөштүк. Адамдар бул талкууга ушунчалык кызуу катышты. Ал эмес түнү менен укташпай, түн бир окумда дагы ушу болуп сөз талашып, тарых талашып атышты. Бул окуя биздин тарыхка болгон кызыгуубуздун канчалык жандуу экендигибизди көрсөттү. Мына бүгүн урматтуу туугандар, биз экинчи ушул тарыхый талкууну өткөрүп жатабыз. Бул Алай өрөөнүндө жайгашкан Чоңалай районунун Кулчу деген айылында болуп атат. Бул Кулчу айылы биздин улуу бабабыз Кышлык хандын атынан коюлган. Ал жөнүндө италиялык саякатчы Марко Поло өзүнүн дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жөнүндө деген китебинде жазып калтырган. Ал 1271 жылы Италиядан келатып, ал биринчи жолу келгенде 17 жашта болгон. Ошондо чоң атасы саякатчы Маттео Полону ээрчип келген. Анан ошондо ошол учкай гана айтып өткөн, биз белгилүү Кышлык хандын конушунда түнөп өттүк деп ушул Кулчу айылында демек кербин сарай болгон. Эми ушул болуп жаткан салтанаттын маани мазмуну жөнүндө кичине кеңирээк айтып берсем, эми бардыгыңар билесиңер, Кышлыктуу буну Найман ханзадасы же болбосо адабий тарыхтарда Найманский царевич деп айтылат. Мына ошондуктан наймандар жөнүндө сөздөн кыскача айтып өтсөм. Эми наймандардын тарых таржымалы окумуштуулардын ортосунда бүгүнкү күнгө чейин өтө чоң талаш талкууларды жаратып келатат. Бирок бактыга жараша мына интернет технология деген чыкты. Эгер илгери тарыхчылардын, расмий, илимпоз тарыхчылар эмнени айтса, биз ошонун бардыгына ушул туура деп көнүп, ошону бир эң акыркы такталган чындык катары кабыл алсак, ал эми бүгүнкү күндө тарыхка болгон көз карашты бүткүл дүйнөнү сурайбыз. Биз Кадамжай районунан Ок суудун боюнун эки жээгиден да. Оң жээгиден дагы, сол жээгиден дагы. Асили биздин Чоңалайдагы наймандардын очогу ушул кышлак. Мына бул жерде 3 айыл болгон башта. Мына өзү бери суу дейбиз. Мына жакта кичине кыштак бар. Сарыбулак деген. Көн атанын балдары келип ушунда туруп калган да. Анан мына Мусака изилдеп жазып жүрөт, эми кабарыңыздар бардыр.
жаңғы наймандардың ханы Құчлық. Әсілі аты Күчлік та. Шол кішінің атына қойылып қалған қыштақ şu жер. Bunu елгерге ақсақалдар ділі білмейді. Ана кече Musaqat жазып, бұл 1200 қаншанчы жылы bir Arap adam kelip Қытайдан бері şu Құчлықты izildеп жүріп, анан жазған екен. Алай өрөөнүдө şu Құчлық ханның атыға қойылған bir айлық бар деп. Шул қышлақ. Алты құлчы болып қалған, әсілісі Күчлікті. Бұл чындық. Мен әме өзімнің жеке ойымда бұл чындық деп есептеймін да. Себебі Құчлық ханның мұнда келгендігі де чындық екен. Біздің бір 69 жылы 85-ке жетіп келіп өткен ақсақал бар біз көргеннен да. Шол кіші айтады еле да, Сарбұлақ деген айыл деді. İçine bir göң бар. Onu қазына дөң деп қояды елек. Анан мынау өзде жайлауымыз бар, Чөпқана деген. Чөпқананың маяқтамандағы Жантық деген жері бар. Шул екі жерді айтады еле да. Мана шул екі жерде жарым падышаның байлығы бар дейді. Bu kişi. Anan em olmadı biz bal ekemiz oldu bir eski alan eski almadı eski dünya. Yemi oylanıp görsek Құчлықтың şunda kelgendigi çın baylığını kömgöndüğü de çın eken. Bu fakt eken de. Sebebi tarihi kitaplarda yazıp Çıngiz nemeni kudu Kıtay'dan kovalap, Mongolya'dan kovalap gelip ağır şunda gelip jaylap bu yerde jay bolalmagandan keyin adam arkasına adam düşkenden keyin altın mazarda kalgan eken. Bir rivayatta mümkün şu yerde başını algan. Şu yerde. Şunday da sözler var da. Bu eski dünya bu çındır eken de. Ana hem mınavı kişineke yakışlak. Kişine deleme azarlık. 50-60'da 50 olup kaldı. Mundağı turgan adamların bardığı çoğalay ayağı alay encan çüydön beri tarqap ketkenimiz. Olumuzda bari şu yerdemiz. Men özüm Kıpçak bolumun 69 жылы şu Kulcuğa bayıma turmuşqa çıqqanmın. Şonun 78 жылgacha Özbekistan'da 4 balalı bolguncha yaşadık. Özüm Mamanurova Burul Baltavayovnamın. Şonun 4 balalı bolup kelip şu Kulcu aylığa şunda şu eli menen el boldum. Жақшы işleriga, merakeleriga, toylarıga, uy puçumlarıga, şu ne toyları bolsa, merakesi bolsa tike turdum, kolumdan kelgen kızmatımды kılıp jatamın. Novruz bolovu, başka işler bolovu, kırçınlarga, жаңы toylarga kara uylar tigese, ana mana şunda Nayman toyu öttü, 2 Kırgız uy tiktim. Kelgenderge жақшы kızmatımды kıldım. Oyağı Kıtay'dan kelgen nemelerdi küttüm, çayımdı berip, şuntip kızmatımdı kılıp kelecetamın. Kolumdan kelgenice, özüm 8 balanın yenesimin. Şu el üçün kızmat kılıp kelecetamın. Mekteptin açılışı da kızmatlı kıldım. Men 78 жылы kelgeni beri köp aksakaldar var idi. Anan emi aytışıp jürettir emi Sancıranı her aksakaldar ötüp ketti. Şonday neme kişi yaşap kelip ötken eken emi ulamışta biz dele şu uğup kele jatabız. Anan emi kanday desem bolot. Şunda Sancıranı emi biz dele şu uğu ele men dele qırtayıp kalıppın. Köp dele aytkanga tutalbayım. Hurmattуу el arasынан чыккан ушу тарыхка бабалардын улуу басып өткөн жолдоруна жан дүйнөсү менен бериле кызыккан адамдар отурасыздар. Мына азыр дагы тактап айтып кетейин. Мындайча айтканда Кашкар улуу жибек жолунун борбору болгон. Ал жерде көптөгөн адамдар, көптөгөн уруулар ошол жерде соода кылышкан. Мисалы
араб өлкөлөрүнөн келген, Арабыстандан келген мусулманчылыктын адамдары болгон, же болбосо мына Кыпчактар Волга боюнда Дашты Кыпчак дейт, ошол жакта жашашкан, бирок келип Кашкарга келип соода кылып Улуу Жибек жолу менен ошо Кашкарда Кыпчактардын айылы болгон. Мына азыр биз Кыргызда билебиз, Кытай уруусу бар, Кара Кытай уруусу бар, Могол уруулары бар. Мына ошол уруулардагы багыш уруулары бар. Баардыгы ошо көптөгөн уруулар ошол Чыңгызхандын Кызыл Кыргын жапырыгынан Чыңгызхан келатат дегенде ал кезде адамдарды эч кандай күч менен токтото алган эмессиң. Себеби Чыңгызхандын армия багышы, аскерлерди ошол керектүү муктаждык менен камсыз кылуусу, толугу менен басып алган аймактын элини талап тоноп Кызыл Кыргынга учуратып, баардык мал мүлкүнү, ошол азык оокатыны тартып алуунун жолу менен гана жүргөн. Ошон үчүн Чыңгызхандын баягы жеңген жерлери экинчи анын артынан баш көтөрө алган эмес. Чыңгызхандын империясынын узакка жашоосунун сыры дагы ошол Кызыл Кыргынга салуунун негизделген. Эми мына ошол улуу окуяга ошол биринчиден Кушлук хандын идеологиялык тирештен, цензуралык ар кандай буйрутмалардан илгери тарыхты эч ким өз алдынча каалагандай кылып жазып, каалагандай деги эле чыгара алган эмес. Ал эмес азыр дагы чыгара алышпайт. Мындан демократиянын заманында дагы мына ошол буйрутмалардын же болбосо капитализм, социализм тирешинин, таптык класстардын тирешүүсүнө ыңгайлаштырылган тарыхтагы бурмаланууларды ордуна келтирип, ошону чаң топонунан ажыратууга, ошону мындайча айтканда өзүнүн жүзүнө чындыкты ачууга бүгүнкү маалымат технологиясы, информатика кылымы бизге абдан жакшынакай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип отурат. Бүгүн интернет технология башка тилдерде, башка өнүккөн элдердин жазган тарых таржымалыны орус тилине дароо которуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Каалаган булуң бурчта мамлекетте, Австралияда болобу, Англияда болобу, жарык көргөн тарыхый эмгектерди дароо таап, ошону пайдаланууга биздин чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ошол мүмкүнчүлүктү биз заманбап дагы да пайдаланышыбыз керек. Анткени Кушлук хан боюнча жаңы маалыматтар уламдан улам күн сайын көбөйүп, күн сайын чыгып жатат. Мисал ала турган болсок, мына Россиядан Новосибирский университетинин профессору Геннадий Геннадьевич Пиков деген культурология илимдеринин доктору, Кушлук боюнча тарых илимдеринин кандидатын жактады. Ошондой эле америкалык өтө чоң тарыхчы Джек Уэзерфорд деген Кытай тарыхый булактарына негизделген өзүнүн жаңы версияларını жарыялап отурат Кушлук боюнча. Ошол эле Пиковдун айтуусу боюнча Кушлук боюнча көптөгөн материалдар, мисалы ошол жанагы Жебен Оён менен 2 жылдан ашык болгон согушуга байланыштуу, Субагадай Оён менен болгон согушуна байланыштуу материалдар убагында жок кылынган. Эмне үчүн? Анткени Чыңгызхандын улуулугуну, жеңилбестигини көкөлөтүү үчүн, Чыңгызхандын аброюна көлөкө түшүрө турган бир гана фигура Кушлук. Анткени Кушлук 1194 жылдан 1218 жылга чейин, мындайча айтканда 22 жыл согушкан, тирешкен кадимгидей. Башка эч ким мынчалык тиреше алган эмес. Мына ошондуктан Пиков, башка тарыхчылар айтат, Кушлукка тиешелүү болгон тарыхый материалдар убагында жок кылынгандыгына биз толук көзүбүз жетип отурат деп. Бирок ошого карабастан ошол эле тарыхчылар айтат, демек Кушлук оңой фигура болгон эмес. Анага тиешелүү тарыхый материалдар жок кылынган болсо, бул өтө чоң фигура болгон.
Al figurаны kayradan biz kalına keltirişimiz gerek. Mına ошонун üstünde işlep жатабыз. Kana жүрөбериңиz. Мына үйгө. Mına yaka жүрөсүздөр. Жүрүң. Oturup Kana o men. Amin ha. Şikayetler yaxşı geldinizler mi? Final var getirdinizler mi? Kana kel, mafanını qayda. Вот добрались. Мынбайга Назад. Я опоздал. Все слышали, оказывается, Ухтан ekan sizde. Bu kişi Altay'dan geldi. Ова, Көкөн Айман болот деди. Ананы манау Алтын Дарада да Көкөн Аймандар жашаган да, шукшин тууганда ушунда. Вот как раз самый близкий родня здесь. Вы что-то там потерялись. Да. Вас что-то оставил там на шпионский деятельность. Мен Каражыгаштан болом. Наркы Спайрамдын жактан. Майданын өйдө жагы. Абдыкайым менин атым. Бул Бурхан Тамашадан болот. Men Nayman bolamın. Mana kocanın eteğinden saydan tuğrulası. Burada Nayman деген ayı var. Nayman buluruz biz. Ne tüzük. Kövjardan ba. Kocadan para. Nayman Paşölkası Şöyle de saydım boyda. Ne kadar kızız. Gözüme geldi. Basura koyuyorum yani. Köprüktü abi eskili ötüp. Uzatmayayım dedim. Sen mana tamaşada volonterek degen jerde buygan Nayman bolamın dep kitebi var mende. Balаны нарыста баланы ташап чөп кеткен екен да мешітте. Алауданан Жарал неме деген екілер болған баланы. Нені? Ажымұрат Жарал деген болған. О, бізде соңай қон шақтарына. Золото, из чистого золота залитый был он. Его забрали. Тоже неизвестно где. Хорошо, если бы они музей забрали. Çıkışıyor da Ceyloga. Бедюров, Россия Жазушылар Союзунун төрагасы. Өзү 6 айлык. Москвада иштейт. Академик, анан дагы жыг элем 10 жарым саат айтасың баягы. Келин, Орынбойт участвует, да, 27-го. Mana хоть пойс ба?